Мааракелик иш-чаранын маанилүү бөлүгүн көргөзмө түзөт. Мисалы бул тилкеден Талас аймактык архив кызматы даярдаган Айтматовторго байланыштуу кызыктуу фото жана документалдык архивтерди көрсө болот. Өсүкөл регионалдык башкармалыгынан алдык. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Борбордук мамлекеттик архивинен алганбыз. Анан кийин эң биздин оригинал болуп турган документибизди көрүп атасыздар. Бул чарба китеп. 45-жылдан 47-жылга чейинки документ. Бу жерде Айтматова Нагима апабызды үй бүлөсү менен жашагандыгы тууралуу маалыматтар. Көргөзмөгө Төрөкул Айтматов жана Чыңгыз Айтматов темасына байланышкан китептер, көркөм сүрөт, кол өнөрчүлүк коюлган. Мааракеге Бишкектен, Ардуандан келген коноктордун катарында Айтматовтордун үй бүлөсү дагы бар. Атамдын да, агамдын да юбилей болгонуна байланыштуу келдим эле. Анан бул жерде абдан жакшы нерселерди даярдашыптыр. Жанатан бери тияктан келатып. Кол өнөрчүлөрдүн ар кайсы окуу жайлардын даярдыгы бар экен. Абдан жакшы ошол немесинин чыгармаларынын каармандарын көрсөткөн, ошолордун бир эң мыкты, эң жакшы идеясын астына жазып койгон. Мен ойлойм, бул абдан эл үчүн, жаштар үчүн жакшы нерсе. Кудай буюрса 4-ноябрда деген Анталия шаарында деген центр Чыңгыз Айтматов ачылмай болду. Анткени аякта деген биз Анталия шаарында Мурат Паша району бар. Анын мэри деген бизге деген Кыргызстанга Жакшынакай өз имаратын деген берген болчу. Ошонун негизинде центр ачтык. 2 жылдан бери иштеп келатабыз. Кудай берген Чыңгыз Айтматов биздин бактыбызга берген экен. Көрөгөчү инсан болгон, сыймыктанабыз. Анан бул Талас жергесине чоң рахмат, бизди ушундай Жакшынакай тосуп алды. Айтматовтордун кичи мекенде өтүп жаткан иш-чарага жамы кыргыз сыймыктануу менен катышып жатышты. Бул дүйнө жүзүн тааныган эң белгилүү инсандар да булар менен сыймыктанабыз. Биз үчүн булар эң жогорку даражадагы бийик адамдар. Биз сыйлайбыз албетте. Азыр биз ошо киши жуткан абаны жутуп атабыз да. Ошо киши баскан изинде жүрүп атабыз. Мына мисал үчүн ойлоп отурсаң, эми ушул жерден а киши басып өткөнгө дегенде өзүңдүн бир ушундай бир ауыр адам, мындай бир немеге келечүсүң да. Туристтер менен ушулар менен таанышып калган убактарда ошондо неме болду жанагыдай. Эми Кыргызстан десең анча-мынча неметет. А бирок Чыңгыз деген келгенде билебиз тигүүдү аны ушундай деп айтышат да. Мааракенин алкагында Таласта кийиз фестивалы өттү. Бул аймактан улуздар колго жасаган ала кийиздери менен катышты. Чыңгыз атабыздын мындай дүйнөлүк нерсесине кубанайлы. Ошонун ак кемесин ушу кийиздин бетине түшүрдүм эле. Ошонун дагы өзгөчөлөнүп кетти да. Аябай чоң сыймык болуп атат, жакшы, аябай жакшы өтүп атат. Биз да ушуга мындай неме болуп атабыз. Жакшы ыраазычылыгыбызды билдирип атабыз. Жакшы, аябай жакшы өтүп атат. Ушундай мааракелер көп болсо дейбиз. Фестивалдын жыйынтыгы чыгып, катышуучулар сыйланды. Андан соң өнөрпоздор өнөрлөрүн тартуулашты. Дүйшөн Шаршембеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.